Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин каналдын катталуучулары. Өзүңүздөр билгендей, белгилүү саясатчы Адахан Кимсанбаевдин бүгүнкү күндө 2 айга абакка киргизилүүсү жөнүндө болмокчу. Деги эле бул боюнча блогерлер, көз карандысыз журналисттер, ошондой эле коомдук ишмерлер деги койчу Кыргызстанда кайдыгер карабаган жалпы эле атуулдардын буга болгон жеке көз карашы боюнча талкуу жүргүзсөк деген ойдо турам. Бир топ убакыт мурдараак Өмүрбек Черкешевич дагы Адахан Кимсанбаевдин азыркы козголуп жаткан иши боюнча өзүнүн пикирин билгизген болчу. 2009-жылы Тажик-Кыргыз чегарасы боюнча ошол кездеги Коопсуздук кеңешинин катчысы Мадумаров кол койгон протокол боюнча бир нече жылдан бери сөз көтөрүлүп келе жатат. Ушул окуя боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип коюшум керек деп эсептейм. Мен өзүм ал протоколдун мааниси менен макул эмесмин. Бирок бул башка маселе. Бүгүн Мадумаровго каршы козголгон иш мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Мадумаровго каршы жасалып жаткан аракеттер саясий куугунтуктообу же андай эмеспи деген суроолорго жооп берип. Аталган протокол 2009-жылдын жазында кол коюлган. 13 жыл өттү. Кылмыш мыйзамдарынын өзүнүн принциптери бар. Мөөнөтү өткөн окуяларга кылмыш иши козголбойт. Ал бүгүнкү бийлик өзү иштеп чыккан кылмыш кодексинде, кылмыш процессуалдык кодексинде де жазылган. Бул мыйзамдарга Садыр Жапаров жакында эле кол коюп, бул мыйзамдар күчүнө кирди. Мына ошол президент Садыр Жапаров кол койгон кылмыш кодексинин 58-чи статьясы. 10 жыл өтүп кеткен окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Козголуп калган иштер болсо, мөөнөт өтөрү менен автоматтык түрдө жабылыш керек деп турат. Дагы эле ошол принцип жаңы кылмыш процессуалдык кодекстин 27-чи статьясында жазылып турат. 10 жыл мурунку окуяларга иш козголушу мүмкүн эмес. Туура. Мөөнөтү бүтпөгөн иштер дагы бар. Бирок биз айтып жаткан окуялар андай категорияга кирбейт. Ошону менен бирге аттын качкасындай кыргыз журтуна белгилүү авторитеттүү генерал агабыз Исмаил Исаковдун дагы жеке көз карашы. Ал кишинин ар бир айткан сөзүн аргументтүү, деталдуу талдап коомчулукка өз билгенин, кайсы жер мыйзамдуу, кайсы жер туура эмес деги эле баардык маселелер боюнча Мадумаровго тиешелүү 275 метр чуу жараткан маселе боюнча өзүнүн пикирин, жеке көз карашын билгизген. Анан Бакиев сүйлөшө баштайт, сүйлөшкөндө анан Куженко аны чакырат, Рахман мырза. Рахман айтат: "Урматтуу Курманбек, мынау жердеки Суруктун түндүгүндө өтө турган жолдор болбой калды. Дарактарыбыз кичине эле өсүп кетти. Анча-мынча элдерибизге үй салып алды. Биз эми кедей жашайбыз. Эми бузулсак чыгым кетет, андай мындай деп башты айлантат дагы. Анан макул болуп, башка жерден берейик дегенде макул болуп, анан бирдиктүү билдирүү жазышат. Ошондо айтат: "Ушул жолду, ушул жердекини алмашылсын дагы, өкмөт тез араны иштеп чыксын кайчырналарын" деп экөө ошол жерде кол коюшат. Кол койгондон кийин бул 16 май болсо 22 июлда 2 айдан кийин Бакиев келгенден кийин тапшырма берет. Жанакы комиссия
өкмөт анан кийин делимитация демаркация комиссиянын төрагасы Аламанов мырза ошолор иштеп чыгышат дагы 22 июлда 2 айдан кийин Чудиновдун буйругу чыгат. Ушул эки тарап иштеп чыккан протокол кабыл алынсын деп. Ал протоколдо эмне бар? Ушул протоколдо айтат 3,5 километр мына жерден өткөн суруктун түндүгүнөн өткөн деген сөз мына Чорку айылынын түштүгүнөн 275 метр өтө турган жанакы Исфаран сайынын үстүнөн жол берилси деп туруп жазышат. Biz аларга 19 километр берип атабыз. Алар биринчи сүйлөшкөндө мына 3,5 километр деди. Анан кайра ал 3,5 километрдин ордуна 275 метр болуп калып атат. Анан Чудинов ошо буйрукка кол коет. Ошентип, ушул 3,5 километрдин ордуна мына жерден өтө турган 275 метрге макул болуп токтошот. Бирок бербейт. Аны дагы. Бербейт дагы күзүндө дагы чатак чыгат. Атышканга чейин барышкан. Анан ошондо Бакиев Андадахан Кимсанбаевич жана коопсуздук кеңештин катчысы болуп калат дагы менин ордума. Комиссия менен барат. 13 киши өзү менен кошуп, ал жерде жол министри Сулайманов, тышкы иштер министринин орун басары Бешимов, ошо жана комиссиянын делимитация демаркациянын комиссиянын төрагасы Аламанов, губернатор, аким, айыл өкмөтү эми бир 12 киши болуп барышат дагы. Мына Баткенде алардан Азимов келет, секретарь Совет Безопасности Баткенде сүйлөшүп башталат. Жана регулировка кылып, эми атышпайлык тегинде кылайлыгын деп туруп, анан ушул маселеге кайрылып келгенде ошентип номер 16 протоколго Адахан мырза колду коет. Протоколдун 13 пункттан турат. 8 пунктунда протоколдун 8 пунктунда жазылат. Эми ушул мына протокол Адахандын колу турат бул жерде. Мына Адахан Кимсанбаевичтин колу турат. Ошондо 8 пунктта жазылат. Таджикская сторона в недельный срок определит порядок строительства моста и реабилитации дороги на участке поймы реки Исфара протяженностью 275 метров и информирует кыргызскую сторону дипломатическим каналом. То есть, bir жуманын ичинде курулуш жасоонун тартиптерин аныктап, анан бизге маалыматты бергиле деп гана колду коет. Болду, анан башка жок. 275 метр. Да, тигил жанакы Чудиновдун буйругунун бекитилген негизинде. Тилекке каршы алар макул болуп кетишет. Аткарылбайт. Кайра. Бул 2008 жылы 26 ноябрда. Эми 2009 жылы 3 мартта жазында дагы чатак чыгат. Анан дагы жанакы комиссар дагы салпактап дагы барат. Баруу эми эмес Хужантка барышат. Хужантка барганда Азимов менен өзүнүн коллегасы менен барат дагы сүйлөшүп отуруп номер 5 протоколду кол коет. Азимов бул тараптан Мадымаров жана комиссиялар кошо барышат дагы. Ошонун 2 пунктунда Адахан мырза мынандай деген. Бул жанагы 3 мартта кол койгон. 3 мартта 2009 жылы. Ушунун аленасында чуу болот. Ооба. Жерди жана бел деп алар чыгышат деп тактап. Анан кийин ошондо колду коет да, колду жазылган. Эми мына окуп берейин, эл ушуну түшүнүш керек да. Мына ал орусча жазылган экен, орусча кыргызча которгонго аракет кылайын. Во исполнение пункта 5 совместного заявления президента Кыргызстана и Таджикистана от 16 мая 2008 года таджикской стороне в установленном порядке решит вопрос, биринчи, о передаче в аренду кыргызской стороне участка дороги поймы реки Исфара протяженностью 275 метров на 49 лет символической платы. То есть, жанакы бере турган арендага бере турган жериңердин бере турган тартиби боюнча чечип айткыла бергиле деп атат. Бул эле канча жолу сүйлөшүлгөн жерди бербей аткан үчүн. Анан экинчи обеспечение беспрепятственного доступа персонала, который жана строй жолду кургандарга мындай тоскоолдуксуз өткөнгө ошону аныктагыла деп гана жазат. Бул жерде берем деген жок. Биздин жерди берүү деген жок. Алардын бере турган жерин айтып атат. Ушуну тартип белгиленген тартипте бере тургандарды аныктап бергиле деп атат. Кээ бир адамдар ушуну айтып атышат.
ансыз деле биздин жер бөлчү, талаш жер бөлчү. Ошону арендага алып атабыз деп. Андай эмеспи? Андай эмес да, бул мына ушул анклавдан мына чоң жолуна кете турган өтө турган жерден кантип биздин жер болсун? Чорку биздин жер эмес, Чорку айылынан өтө турган да, ошонун түштүгүнөн өтө турган. Бул эми муну акылга сыйбаган, Кээ адам ушундай айтат да. түшүнбөгөн адамдар айтат да. Аны жанакындай Геббельстин сөзү менен айтканда, жалганды канчалык апыртып айтсаң, эл ошончолук ишенет. Көңүлдүү ишенет деп атпайбы? Бул биз ушул айырмасы жок да. Апыртып айтып атса ишенип атышпайбы? Андай эмес. Мына ушулардан өтө турган, мына эгерде мына четиндеги граница болсо айтса болот. Анан спорный территория деген эч жерде такой термин жок. Тажиктер эч качан келишимдерге спорный территория бар дегенди жазган эмес. Муну түшүнбөгөн адамдар айтып атат. Ошондуктан мына ушул жерден өткөндөрдү гана деп турат да. Ошондуктан мен түшүнбөйм. Эми жалпак тил менен айтканда, экөөбүз сен кредит алдың, мен кредит алдым да. Экөөбүз кредит алдык дагы. То есть менен карыз алдың. Анан мен айтып атам, ай, ушу кредитти белгиленген тартипте мага берчи. Дегендей мени күнөөлөп атпайбы кайтып? Сен ушуну берип койгонсуң дегендей болуп атат да бүгүнчү. Тескери. Түп кетири болуп атат да. Жок дегенде анда тигиле документти көрсөтүш керек да. Мына ушуну жана тергөөчүлөр, анан кийин прокурор ушуларды караш керек да. Эми ушудан кийин, мына 2000 марттан кийин, 2009 жылдан кийин 24 декабрда биздин ошол ушудагы транспорт министрибиз, жол министрибиз Нурлан Сулайманов Ошто өкмөттүк келишимге кол жеткиришти. Алмаштуу өкмөттүк соглашение түзүлөт дагы, ошол колду коёт. Мен кээде айтып атам да, окубай туруп муну колду койгон деп. Себеп дегенде ошол келишимдин тиркемелерин карап, ошондо мен карагам да, ал жерде баткен деген сөздү боткен деп тияктан таярланган сөзгө биздикилер колду койгон. Мына ошентип биздикилер окубай туруп колду коюп атып, окубай туруп колду коюп, эми бул жерде окубай туруп башкача айтып атышпай, ошол эле жол менен кетип атабыз да. Ошентип келишимди колду коет Сулайманов. Анан кийин ратификацияга алып киргенден кийин революция 10-жыл болуп калат дагы, токтоп калат. Ошон менен бирге мен кечээ күнү ыраазы болдум. Ыдрыс Исаков жеке көз карандысыз журналист болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ал жигит дагы баракелде деп айтсак болот, өзүнүн оюн жигитче коомчулукка айтты. Эми бул жерде Адахан Мадумаровдун анан азыркы Садыр Жапаровдун тарапташтары мындай күрөшүп аткандай болуп атат. Мен ушул жерде бирде мен айтып кетейин. Азыр мен жана бүгүн күндүзү ушул Баткендеги ошол баягы Төр көчө деп аткан жердеги айылда өмүр бою айыл башчы болуп иштеген Разия деген эже менен сүйлөштүм. Разия деген эже айтып атат. Баткен сүлүктүү, Баткен Лейлек жолу абдан азап менен салынган жол деп атат. Ал үчүн ар бир метри үчүн тажиктер менен алышып жүрүп, анан ошол жол салынган деп атат. Эгерде ал жол салынбаса, тажиктер андан нары дагы жогорулап Кыргызстандын ичине карап кирип келе бермек деп атат. Анан ошол жол жанагы Төр көчөгө келгенде курулбай калган деп атат. Анан ошондо жанагы Адахан Мадумаров барып, анан ошол жолдун курулушуна мындай бир салым кошкон деп айтып атат. Негизи эле жанагы Исфара Варух жолу мурдатан илгертен тажиктердики болуп келген деп айтып атат. Ошол эле учурда биздин дагы жолубуз бар. Ошон үчүн ошол жол өзү негизи талаштуу жол, чындыгында эле мына ушундай бир 4 бурчтук жер, ушунчалык талаштуу жер. Ошон үчүн бул жерде Мадумаровду дагы бир тараптуу эле жанагы саясат үчүн аны чапкылап, аны тепкилеп, аны эзип салуу туура эмес деп ойлойм. Негизи эле Мадумаровду күнөөлөө, ошол саясатта күнөөлөө, тажиктер үчүн ооба туура Мадумаров туура эмес кол койгон, бирок Мадумаров кол койгон деген нерсени мындай моюнга алууга жатып калат. Ошондуктан Мадумаровду күнөөлөгөнгө шашпай турсак деп чакырат элем. Мадумаров өзүңүздөр билесиздер. Мадумаров деген кимдир бирөөлөргө абдан жаккан,
бирок ошол эле учурда кимдир бирөөлөргө абдан жакпаган саясатчы, бир нече жолку жогорку кеңештин депутаты, мына ошол киши камалды, кармалды. Ал ушул октябрдын аягына чейин ушул камакта отура турган болду. Анын башкарууга чаргасы ушинтип чечилди. Анан эми мен азыр баарыңыздар айтасыздар, протокол, Нурлан Сулайманов, Ташиев, Бакиев, эмне үчүн аларды сурабайт деги бу дейсиздер. Суроолор негизинен туура, ал суроолор менде дагы бар. Бирок бул нерсени мен азыр эки себептен улам ушул протокол маселесине өтпөй туруп турам, анткени мен өзүм ошол протоколдордун бирин да окуп көрө элекмин. Андан сырткары эски тарыхый протоколдор, тарыхый келишимдер бар ошол кыргыз-тажик чек арасы боюнча. Ал келишимдерди дагы мен окуп көрө элекмин, анткени бизге көп архивдик документтер ачык эмес. Анан муну айтпай туруунун дагы экинчи дагы себеби бар да. Кыргызстан абдан сөз эркиндиги аябай өнүккөн өлкө эмес. Ошондуктан Кыргызстанда сөз эркиндигине көп укуктар берилген эмес. Көп документтер али күнгө чейин журналисттерге, элге ачыкка чыгарылбайт. Демек мен аны көргөн эмесмин биринчиден. Экинчиден азыр кылт этип ушул жерден мындай туура эмес сүйлөсөм, азыр баары бир туура эмес сүйлөдүң, андай эмес, мындай болчу дейсиздер. Анткени ар бир адамда ошол протоколдор боюнча өз-өзүндө пикирлер, өз-өзүндө көз караштар бар да. Ошон үчүн азыр протоколдорго өтпөй эле коеюн, бирок Мадумаровдун өзү жөнүндө мындай саясатчы катары ошонун бейнесине бир токтолсок дейм да. Мадумаров ким бул? Мадумаров бул ушу депутаттардын арасында эң бир такшалганы, анан эң эле бир мындай мушташка жарамдуу, ишке жарамдуу депутат. Мен мушташ деп жакшы маанисинде айтып атамын, себеби парламент деген бул ринг сыяктуу нерсе. Бул мындай майдан. Айталык бул ипподром дейбизби, майдан дейбизби, же арена дейбизби. Кыскасы бул аянт. Ал жерге келген адамдар, парламентке барган адамдар, алар боец болуш керек. Алар сүйлөй алыш керек, алар талаш алыш керек. Алар оюн ушунчалык айтып, өзүнүн оюн далилдеп, ошол оюн бекемдеп, ошол оюн элге, журтка түшүндүрө билиш керек да. Өзүнүн позициясы үчүн күрөшүш керек, өзүнүн чындыгы үчүн күрөшө билиш керек. Мына ошол жагынан алганда Мадумаров ал жердеги эң дасыккан, эң көрүнүктүү, эң эле кубаттуу, күчтүү, керек болсо таасирдүү депутат. Мадумаровчалык сөз байлыгы бар, Мадумаровчалык такшалган, харизмасы бар күчтүү депутаттар бул айрыкча азыркы парламентте бул өтө эле аз. Ушундай чогол, ушунчалык чечкиндүү, ушунчалык баягы оюн түз айта алган, күрөшө алган, азыркы мындай режим улам барган сайын күчүнө кирип кетип атпайбы? Ошол күчүнө кирип кетип аткан учурда дагы жан бербей талашып келаткан депутаттардын бири. Парламент бул баягы арена болгондон кийин, ал жерде күлүктөрдүн жабышы боло турган болсо, ал жерде чуркаш керек. Ал жерде чуркай турган ат болуш керек. Чуркабай жөн эле басып өтүп кетем деген аттын ал жерге кереги жок. Эл ошол чуркаган атты көрөйүн деп, анан парламентти көрөт. Да, Мадумаров бул боец катары аренага түшкөндөн кийин ал мушташат, ал жерге барып күрөш алат, ал жерде өзүн көрсөтө алат, күчүн көрсөтө алат. Күчүн көрсөткөнгө жөндөмдүү депутат. Ал импотент депутат эмес. Ал бир мажүрөө, балык ооз, пикирин баягы кээ бир жерде айтып, кээ бир жерде жашырып койгон депутаттардан эмес. Көбүнчө ошол кайсы өзү керек деген, өзү зарыл деген маселеге келгенде Мадумаров сөзсүз пикирин ачык айтат да. Айтканда дагы аябай сөөгүккө жеткирип, чучукка туздан сепкендей кылып, дозасын келтирип айтат. Ал жагынан алганда Мадумаровго сөз жок. Мадумаров ал парламентте отуруш керек, ал парламенттин көркүн ачат. Эгерде күлүк ат ипподромго келбесе, анда эл ипподромго келбейт. Эгерде футболдо жакшы оюнчулар ойнобосо, ал жерге эл барбайт. Ошол сыяктуу эле Мадумаров сыяктуу күлүктөр, Мадумаров сыяктуу ораторлор гана биздин парламенттин көркүн ачып отурат. Эгерде Мадумаров дагы жок болсо, Текебаевди жок кылганбыз. Азыр эми ошол легендарлуу парламенттен жалгыз Мадумаров калды. Анан ошол жалгыз жанагы күчтүү депутаттардын бири.
Мадумаров бул азыркы бийлик менен мындай ойноштук кылбайт. Кээ бир депутаттарды билесиңер, азыр көбүнчө түнү барып бийликтин койнунда, күндүзү келип, баягы оппозициянын койнунда деп айтып калышат го. Ошондой ойнош депутаттар абдан көп. Аларды конъюнктурщик деп коет. Конъюнктурага, саясий абалга жараша карап туруп, ал жээкке же бул жээкке секире коюшат. Ошол жагынан алганда Мадумаров антип секирбестен өзүн түз алып келатат. Эми баягы Бакиевдин маалында бир аз мындай кыңкайган, бирок андан кийин андай болбой келатты да. Анан бул баягы досума, тууганыма мына ишти бүтүрүп берип койчу, муну бир кызматка коюп берчи деп суранганын биз көргөн эмеспиз, уккан эмеспиз. Бул жагынан алганда ал бийликтен карыз болбойт. Анан Мадумаровдун бизнеси жок. Мадумаров жөнүндө ар түрдүү ушактар жүрөт, жанагы Мадумаровдун Казакстанда мындай бизнеси бар экен, тигиндей мейманканасы бар экен, тигиндей мындай деп. Бирок Мадумаровдо андай бизнес жок. Аны ачык айтышыбыз керек. Мен тууган уруктарым менен деле кээ бир менен тааныштыгым бар. Мадумаровдун ушу жыргап кеткен байлыгы жок. Муну биле жүргөнүңүздөр жакшы да. Ошол жагынан алганда бул бийликтен карыз болбойт да, ошон үчүн тили узун, бийлик менен эсептешпейт. Оюна эмне келсе ошону айтат, бетке чабат. Бул жагынан алганда Мадумаров красавчик. Анан бул баягы конъюнктурщик эмес деп атпаймынбы? Мисалы, көп депутаттар абалга карап, кээ бир маселелер болсо жыйынга катышпай коюп, кээ бир маселелер болуп атса добуш бербей коюп, кээ бир маселелерде калыс деген добушту берип коюп. Көп депутаттар бар да, мисалы, оратор. Мадумаровдон өтсө өтөт, калышпай турган оратор депутаттар бар. Кадырбеков сыяктуу дагы жана башка депутаттар бар. Алар аябай саясий абалды карап, камалып дагы кетпей турган, элге дагы жакпай калбай турган, бир эле учурда элге дагы жага турган, бир эле учурда бийликке дагы жага турган, өгүз дагы өлбөсүн, араба дагы сынбасын деп мындай ортодо мынтип эптеп, мындай бир кичинекей бир кычык болсо, ошо кычыкка эптеп мындай сурулуп, ошол жерден кирип кеткиси келген депутаттар бар да, чебер депутаттар. Мына ошондой депутаттардан эмес. Бул мунун артыкчылыгы. Анан эми Мадумаровдун кемчилиги жөнүндө дагы айта кетели. Мадумаров пайгамбар эмес. Мадумаров бул периште эмес. Ошондуктан кемчиликтери бар. Мадумаров абдан текебер киши. Текеберлик жагынан Мадумаров алдына киши салдырбайт. Ал жагын айта жүрүшүбүз керек, биле жүрүшүбүз керек. Анан Мадумаров көбүнчө экономикалык реформалар жөнүндө сүйлөгөнүн, экономикалык реформаларды кандай кылып жүргүзүш керек экенин, Акаевдин маалында гана ушул менчиктештирбеш керек дегенге окшогон сөздөрүн гана укканмын, а бирок кийинки учурларда анын ушул экономикалык бир жакшы бир сунуштарды айтканын уккан эмесмин. Да, ал сындайт. А бирок сындаган менен жакшы бир долбоор айтып, жакшы бир жол көрсөтүп, жакшы бир сунуш айткан учурун эстей албайм мен. Эң башкысы четте кайдыгер карап турган жок. Өзүнүн көз карашы боюнча толук түрдө айтып берди. Адыхан Кимсанбаевдин жакшы жактарын, ошондой эле терс жактарын кошо ачыгын айтып, баардык коомчулукка бул нерсени билип жүргөнүбүз жакшы дегендей сөз айтты. Баракелде. Ал эми ушул протоколдун негизинде Мадумаровдун камалышы, бул протокол документтик күчкө ээ, буну биз тааныйбыз деген менен барабар болуп калат тугандар. Эмне үчүн акчатым? Мадумаровду миң жаман көрүп, миң тим эле бизге желмогуз көрүнсө дагы, именно ушул протокол менен камабашыбыз керек. Анткени эртең тажиктар айтат, силер бул документти таанып эле тиги ушуга кол койгон Мадумаровду камабадыңарбы өзүңөр деп эртең биздин бетибизге коюп берет да. Ошон үчүн айтып атам, Мадумаровдон дагы ушул протоколдун мааниси өйдөрөөк турат тугандар. Анан негизи эле азыр ушул бийликтин тушундагы жападан жалгыз оппозиция Мадумаровду камап коюшу бул бийликке бир аброй же болбосо абийир алып келбейт тугандар. Баары бир кичине мындай салмак болуп, оппозициядагы болуп бирөө чындыкты айтып турганы жакшы. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адыхан Кимсанбаевич Мадумаров тууралуу өзүмдүн оюмду бөлүшөйүн деп чечтим. Албетте бүгүнкү күндө кандайдыр бир адамдын өзүнүн жеке граждандык, адам укугу, сөз эркиндиги деген маселе бар да. Кыргызстан эгемендик өлкө, өз күндүгүн өзү кескен
өзүнүн жазылган мыйзамдары бар. Бул жерде адам, жекелей инсан өзүнүн оюн так даана ачык айтканга толук укуктуу да. Бүгүнкү Кыргызстандагы кырдаал айрыкча сөз эркиндиги, адам өз оюн айтуусу, жана аларга укуктарын кысып, сөз эркиндигине кандайдыр бир өзүнүн оюн эркин айткандарды посттор үчүн камап, керек болсо лайк баскандардан бери текшерип, кармап келип камап, кысым кылуу бул аябай туу чокусуна жетти го дейм, пикке жетти мындай окуя. Бизде аябай эң орчундуу маселе болду. Бирок бул жерде өзүмдүн жарандык укугумдан пайдаланып, өз оюмду эркин айткандан эч качан коркпойм. Силер да коркпошуңар керек. Камеранын артында, же болбосо соцсеттердин артында комментарий жазганда адам баласы эң эркин өзүнүн оюн кенен билдиргенге укуктуу. Бул мыйзамда да бар. Аны эч ким чектеп кое албайт. Бүгүн чектейтирсиңер, эртең чектейтирсиңер, бирок түбөлүктүү чектеп кое албайсыңар. Силерге чейинкилер да болгон. Алар азыр кандай жагдайда экени баарыбызга белгилүү. Эми Адахан Кимсанбаевичтин кармалуусу боюнча бул киши ушул убакка чейин канча жыл өттү, мамлекетке бир да бир зыян келтирген эмес. Бул киши болгон өмүрүн кыргыз эли үчүн арнады. Эң өкүнүчтүүсү Кыргызстанда ошо аттуу баштуу көрүнгөн саясатчы, лидер болгон кишини ушул 13 жашар баласы менен сейилдеп жүргөндө келип эки машиналап автоматчан келип кармап кеткени бул жапайычылыктын жеткен чеги, достор. Ушундай аттуу баштуу кишилерди ушундай кылып кармап кетип аткандан кийин жөнөкөй жаран кандай болот анда? Жөнөкөй жаран ыйлаган, сыктаган боюнча өтүш керекпи мындан ары? Же биз ушул система менен болду ушу менен кетебизби? Оюңду билдирбе, пикириңди билдирбе, комментарий жазба дегендей сыяктуу болчу. Адам баласы үмүт менен жашайт, негизи. Үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Ошондуктан үмүт кылат экенсиң да, мамлекетибиз өнүгөт, өсөт деген үмүт менен толук жашайбыз. Ушул бийлик келгенде дагы эл кандай үмүттө эле. Ушул эле президентибиздин айткан убадалары, мындан кийин мындай кайталоо болбойт, таза жол, туура багыт менен барабыз. Ушул туура багыт, ушул эркиндик, ушул өнүгүү. Адахан Кимсанбаевич өзү ооруйт, ден соолугу аябай оор. Ага мындай күнүнө 14-15 километр жөө басып туруусу абзел, стабилдүү түрдө. Жүрөгү ооруйт, ден соолугу аябай муктаж каралганга. Бир аз болсо дагы бир саясий маданияттуулук болуш керек да, туугандар. Эртеби кечпи Адахан Кимсанбаевич Аллахтын жардамы менен өзүнүн ак так экенин Алла өзү даражасын көрсөтөт, далилдейт дагы. Буга толук ишеним бар. Бирок сиздер унутпаңыздар, эч качан мындай зулумдуктун арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошол 13 жашар баласы кандай абалда калды? Кандай шок состоянияда турду? Өзүңүздөрдү элестетпейсиздерби? Азыркы бийликчил бийлер ушулбу адилеттүүлүк, ушулбу эркиндик, ушулбу мыйзамдуулук? Улуттук коопсуздук комитети башкы имараты. Урматтуу УКМКнын жетекчиси, урматтуу президент Мадумаровду бошотуп коюңуздар. Ушунчалык чыккынчы кылдыңыздар. Эмне десеңиздер деңиздер. Бул киши аябай саясий маданияттуулугу бийик, билими кенен, тажрыйбасы мол киши. Ошол чакырып берсеңер барбайт беле. Барып жүрбөдү чакырдыңар прокуратурага дагы. Өзү буттары менен басып барып жүрбөдү чакыруу менен. Ошол эле президент Жапаровдун соту болуп атканда барып колдоп жападан жалгыз канжыгага башын сайып, ошол убакта дагы бийлик кысым кылып атканда
ушул инсан барып сизди колдоп турбадыбы? Сотуңузга чейин барып. Мен азыр бул видеонун астына коюп коем. Бул видеонун астына коюп коем ссылкаларды. Ошол эле Ташиев мырза 2013-жылы болгон окуяда Жалал Абадка чейин барып жүрбөдүбү? Өткөндөн сабак алгыла туугандар. Бул түбөлүктүү эмес. Бул күндөр да өтөт. Качандыр бир мезгил келет, адилеттүүлүк сөзсүз орнойт. Ошо тарых өз баасын берет. Тарых өз баасын берет, сөзсүз. Кудай буйрса, ал күндөр да калыс эмес. Адахан Кимсанбаевичти бошотуп коюңуздар. Анын ден соолугун ал рекламалап пиар кылбайт. Мен ооруп калдым. Бошотуп койгула аны. Ден соолугу эң маанилүү аны. Бүгүнкү күндө. Бул мен жеке оюм, жеке пикирим. Өз оюңузду айтканга толук укугуңуз бар. Баарыңыздарга рахмат. Жана башка кишилер дагы айтты. Мен айтайын дегеним, эч кимге көз каранды эмес, жеке блогер катары өзүн таңазалап сыпаттап келген бир жигит бар. Соңку жылдарда ар кандай темаларда берүүлөрдү тартуулап, жалпы эле кыргыз журтчулугунун, кыргыз мамлекетинин тийиштүү органдардын мыйзам чегинде өз милдеттерин аткарып жатабы же жокпу деген ар тараптуу темалардын алкагында жакшы материалдарды даярдап, кыргыз элине тартуулап келет. Азамат, баракелде. Бул Улукбек Карыбек уулу. Бардык жагынан өзүнүн берүүсүндө чындыкты жалпы журтка тартуу кылып келет. Бул нерсени биз көрүшүбүз керек, баалай билишибиз керек. Ошол эле учурда, эгер ал учурдагы бийликке көз карандысыз жеке менчик каналы катары бардык маселелерге калыс көз карашта боло турган болсо, эмне үчүн Адахан Кимсанбаевичтин учурдагы болуп жаткан жагдайлары боюнча өзүнүн көз карашын билгизген жок? Бул эмнеден кабар берет? Кайсы бир бийлик бутактарынан корккондой, чочугандай сүр калтырат. Ар кандай темада өзүнүн оюн моменталдуу чыгарып, ачык пикир айтып, өзүнүн берүүсүн тартуулап жүргөн жигит кантсе дагы калың элдин кайсы бир бөлүгү журтчулук таанып билип калды. Эч кимге көз карандысыз блогер экендигин даңазалап койсо, бул ашыктык кылбайт эле. Ушундай актуалдуу болуп турган бүгүнкү күндөгү жагдай боюнча сөзсүз түрдө пикирин билдирип койгону бул калыс болуп эсептелет эле. Ошондуктан мен көп жерде айтып келем, туугандар. Эч качан кайдыгер карабай, эч кимге тартпаш керек. Сенин жакыныңбы, же сен аны тааныбайсыңбы? Бийлик тарап болобу, же өзүнчө оппозиция болобу? Же жөн эле катардагы сиз менен бизге окшогон карапайым инсан болобу? Кетирген кемчилдиги болсо, журт ичинде бүлүк сала турган, жалпы коомчулукка зыянын тийгизе турган, же болбосо тескерисинче пайда алып келе турган бир салмактуу маселелер жөнүндө жагдайлар жарала турган болсо, бул боюнча биз эч качан унчукпай четте карап турбашыбыз керек. Сөзсүз түрдө жеке пикирди, өздүк көз карашты чындыктын алкагында гана айтып деп турганыбыз бул кайсы бир деңгээлде чындыктын, ошондой эле адилеттүүлүктүн, дагы эң башкысы адамгерчиликтин белгисин даңазалаган боло алабыз. Ал эми билип билбей эле кайсы бир топтун айткан сөзүнүн артынан ээрчип, ал туурабы, туура эмеспи аны далилдеп билбеген соң, унчукпай эле жөн гана карап, эмне болот болду экен деп өз алдынча терең башынан аягына чейин жөн гана карап байкап турган бул жакшыраак болуп эсептелет. Ошондуктан билип билбей бирөөнүн жеке дарегине шек келтирүүдөн этият кырмайлы. Ошол маселени так билбейбизби? Эч качан аралашпашыбыз керек. Ал нерсеге акылың жетпейби? Мурдуңду тыкпа бир тууган эч качан. Анткени сенин ага акылың жетпейт. Көрдүңөрбү? 5 кол тең эмес дегендей, ар ким ар кандай ойлонот. Өзүнүн дүйнө таануусуна,
изденүүсүнө карап тыянак чыгарат. Ошон үчүн баарыбыз өзүбүздүн деңгээлибизге жараша иш жасасак, биздин алакандай эл, кичинекей 7 миллион калкы бар Кыргыз мамлекети эбак бутуна туруп өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулаары бул шексиз болчу. Эмне үчүн биз артта калып, эмне үчүн күн сайын башаламандык күчөп бүт чегине жетип ашканы, бул биринчиден Кыргыздын бири-бирине болгон сый урматы кетти. Экинчиден чындыктын тегерегинен алыстап кетти. Үчүнчүдөн биздин калктын дээрлик 80-90% ээрчиме, өзүнүн жеке ой жүгүртүүсү жок. Бул эмнеден кабар берет? Бул жалпысынан караганда Кыргыз мамлекетинин бүтүндөй калктын алга карай өсүүсүнө тоскоолдук жаратат. Жолдоо болбой койбойт. Урматтуу бир туугандар, жалпы Кыргыз калкы бирөөнүн артынан ээрчигенди токтотолу. Өз алдыбызча изденгенди үйрөнөлү. Азыр биз деген 21 кылымда жашап жатабыз. Бизде алакандай телефонду ачсак, бүт мүмкүнчүлүктөр жайнап турат. Өзүң бир бурчта отуруп алып, дүйнөнү кыдырып чыкса болот. Кайсы жерде эмне болуп атканына кабардар болуп чыксак болот. Ошол сыңарында эле кайсы бир теманын үстүндө Кыргыз журтчулугунда талаш тартыш болуп жаткан болсо, ошону өзүңчө оозуңа келген доттоп ар кайсыны сүйлөрдөн мурда, мекендештер, интернет барактарын ачалы. Мурда буга чейин ошол ачылган темалар боюнча кандай болгон, анан жыйынтык кандай болуп атат, бүгүнкү күндө кандай ал нерсе зыян алып келатат, же болбосо тескерисинче ошол жердеги жалпы жергиликтүү тургундарга кандай пайдасын тийгизип жатат. Ошонун баарын камыр жумур кылып туруп, сураштырып, байкаштырып, ошол жердин жашаган кишилери менен баарлашып, эгер тааныбайсыңбы, эгер сенин мүмкүнчүлүгүң жокпу ал жерге барып изилдегенге, башка жолдору бар. Сен ал жерде болбосоң дагы сенин жакын кишилериң болот. Ошолор аркылуу бүт нерсени кандай гана суроо болбосун, ошого так жоопту, даана маалыматты алганга сиз менен бизде мүмкүнчүлүк болот. Менин айтканыма да ишенбегиле, башка бирөөгө да ишенбегиле. Бир гана өзүңө ишен, бир тууган. Өз алдыңча ой жүгүрт, өзүңдүн чокуңду иштетип изден, мына ошондо сен чындыктын туу чокусуна жетесиң. Терең ойлонуп, анан бир тыянак чыгарыңыз. Ошондо сиз эч качан мүдүрүлбөйсүз. Бар болуңуз. Көрүшкөнчө.